Азыркы учурда Памирлик кыргыздар 20 үй бүлө, дагы деле үй жетишсиз. Биз Кыргызстаныбызда ушундай керемет жерлер бар экен да, чынында 5 десек болчудай. Свет жок, оорукана жок, мектеп жок, мындай садик жок, мындай шарттар такыр эле жок да чынында. Ошол Эмил Балтагулов агайды мен Памирден таанычумун да. Мунун кассеталары ана телевизордон көрүп таанып, бирок атын билчү эмесмин. Ал кезде тамга окуй албагандыктан. Памирлик кыргыздардын мисалы аял десе көзүмө жаш келет дегендейчи. Кээ бир байкелер аял албай өтүп кетти мурунку заманда. Ушул 3 жылдын ичинде бир өзүңүздүн көңүлүңүзгө туура келген кыз жолуктубу? Жок, жок. Ассалому алейкум, ардактуу телекөрүүчүлөр, назарыңыздарда кайрадан айтпасам болбойт. Автордук берүүсү аты жөнүм Талгат Абдрахманов. Кутмандуу окуучуга кетиңиздер менен. Бүгүнкү берүүбүздүн коногу Памирден мындан 3 жыл мурда Кыргызстанга келген, биздин бүгүн Жалал Абад шаарында ардактуу мейман десек болот. Турганбай Памири. Турганбай мырза, Жалал Абад жергесине кош келиңиз. Кош көрдүк. Сизге бериле турчу алгачкы суроом, мындан 3 жыл мурдагы Кыргызстанга келгендеги алгачкы сизде пайда болгон сезимдер, ошондогу абал жөнүндө кеп кылсаңыз. Ассаламу алейкум, урматтуу кыргыз элим, кутмандуу кушбак күнүңүздөр менен баарыңыздарга Памирлик кыргыздардын атынан жана жеке өзүмдүн атынан ысык салам деп айтып кетем. Бул эң негизги биринчи сурооңузга, негизги Памирде жашап жүргөнүмдө бул Памирден башка жер жокко, ушул эле жашоодо жашап атам деп мындай 16 жашка чейин чоңоюп, мындай башка жерди элестетчү эмесмин да. Анан чынында спутниктен Кыргызстанды көрө баштаганымда ушундай Кыргызстан деген мекен бар экен, жер бар экен деп элестетип, кызыгуу пайда болуп, ушу Кыргыз жок дегенде Кыргызстанга барсам, ошо кыргыз элинин арасында болсом билим алсам деген максаттар, ниеттер болду. Бирок Кудайга шүгүр, 2017-жылы Алмазбек Атамбаевдин учурунда биз 33 киши эки үй бүлө окуучулар менен көчүрүлүп келдик Кыргызстанга. Нары шаарына келип жайгаштык. Биринчи келгенде чынында Кыргызстанда билим алуу мындай аябай күчтүү сезимдер болуп атты. Анан шаар жергесине биринчи жолу келгенибиз себептен мындай ар кандай сезимдер болду чынында. Ал жактын салты менен бул жактын салты асман менен жердей айырмасы бар экен, мындай билдим тагыраак айткандачы. Ошол келгендеги билим алууга сиздердин мындай дүйнө таанымыңыздарды ачууга түзүлгөн шарттар кандай болду? Келгенде билим алууга мамлекет жана кыргыз элибизге чоң ыраазычылык билдиребиз. Билим алуубузда аябай жакшы шарт түзүп берди. Биз Нары шаарына келип жайгаштык. Биз көбүнчө ата энеси кошо келбегендиктен нарында интернат мектебине, жатак мектеби деп аталат, ошол жерге жайгаштырып жатып окудук. Биринчи биз 16 жашымда келдим, өзүмдү айта кете турсам, 16 жашымда тамга таанып, бир жуманын ичинде кошуп окуганды үйрөнүп, анан 1 жылдын ичинде 3 классты бүтүп, 3 жылдын ичинде 9 жылдык программаны бүтүп, анан Бишкекке Арабаевага келип тапшырдым. Бунун эң негизги себеби аракетим жакшы болгондуктан жана билимге болгон кызыгуумдун себеби деп ойлойм да. Ушул жерде мен сизге дагы бир суроо бергим келип турат. Негизи эле мына сиз айтып атпайсызбы, билимге болгон мындай суусагандыгым, билимге болгон кызыгуум. Ушул өзүңүз ушул билим алып жаткан учурда өзүңүз теңдүү, мисалы кыргызстандык өзүңүз теңдүү балдардын билимге болгон кызыгуусун, өзүңүздөгү билимге болгон кызыгууну кандай салыштырып, кандай сүрөттөйт элеңиз? Мен негизгиси 16 жашымда 1 класска кирдим. 16 жаш элестетсеңиздер. Анан ошондон окуп, кийин класстан класска которулганда кичине жашым теңдүү балдарга келип калганда, анан кээ бир балдар мындай жалкоорок болду да, мындай байкадым да. Көбүнчө тапшырма аткарып келбей мындай. Анан кыздар мындай жакшы окуйт экен да, менин билишимчечи. Анан кээ бир балдар жакшы окучу. Эми мындай менин кызыгуум башкача болчу да. Мен мисалы ошол балдар менен тең эле окуп бүттүм. Мындай мен чынында билимге болгон мындай башкача кызыгуу болчу да меники. Сиз ушул өткөн аралыкта канча китеп окуганга жетиштиңиз? Акыркы окуган китебиңиз кайсыл болду, эгер сыр болбосо? Биз көп эле китеп окудук. Мындай китеп тамга таанып үйрөнүп баштагандан ошо мектептеги адабият китептерди окуп, андан кийин ошо мотивациянын мындай жакшы кыргыз элинин манас китептерин жана Чыңгыз Айтматовдун поэмаларынан кыска поэмаларын окуп жетиштик. Анан акыркы окуган китептерим Сынган кылыч, анан Болоор бала, ошо Мамбет Асан устаздын немесиндемин, шакиртимин. Ошол агайдын китептерин көп окуйм негизи. Диний сабаттуулук боюнча билимди кимден, кайсыл жерден алдыңыз?
Диний сабаттуулук боюнча намаз 5 убакыт намаз окуйм. Памирде дагы 12 жашымдан окугам. Бул жактан дагы Кыргызстанда дин эркиндиги жакшы экен. Көбүнчө жаштар намазга берилип, динге берилген, аябай сонун экен. Анан бул жактан Нарын шаарынан мечиттерге барып, Куранды кошумча сабак алып, хадистерди жаттап, Нарын шаарынан кошумча алдык да. Диний сабаттуулугубузда бирге алып кеткенге жетиштик десек болот. Ошол эле учурда сиз менен чогуу келгендейбизби, же болбосо ушул Памирден келген кыргыз боордошторубуздун кээ бирлери Кыргызстанга таарынычын айтып, биз кеттик дегендей кылып Кыргызстандан кетти да. Анан бул абал сизде кандай сезимдерди пайда кылды? Бул абал негизи мага аябай катуу сезимдерди пайда кылды. Анткени ал эки Памирлик үй бүлө Памирге кеткен барганда ал баары бир Кыргызстандын жакшы жагын айтып барбайт. Ал өзү кыйналган себептен баары бир айтат да, мен Кыргызстанга барып кыйналдым дегенде башка памирликтерге сөзсүз түрдө таасир берди. Мен бирок Памирге бара элекмин, муну байкадым да, сөзсүз түрдө буга таасир берди. Анткени ал кыйналдым деп барды, башка памирликтер да Кыргызстан ушундай экен деп мындай келүүгө болгон кызыгуулар артка кайттыбы деген мындай сезимдемин да. Алардын негизги кыйналышы Нарын шаарында нарындык туугандар кыргыз эли жакшы сыйлады. Кийин биринчи келгенде кичине кыйынчылыктар болуп, ошо мал чабанга чыгарып, анан мал бага албай, мындай акысын жакшы төлөбөй койду. Ошол себептен кичине кыйналып, анан кетип калышты. Ал менен кошо бир 10 чакты баланы алып кеткенге да жетишип калды. Сиздер кайсы жылы Алайга келдиңиздер? Анан үй бүлөдө канча бир туугансыз? Сиз канчанчысыз дегендей? Биз негизи Алайга келбедик. 2017-жылы ошо Алмазбек Атамбаевдин акыркы жылы болчу, президенттиктен кетер учуручу. Нарын шаарына келип жайгаштырган 33 кишиничи. Ошо Нарын шаарына келген кыргыздардын 2 үй бүлөсү кетти. Андан кийинки келген үй бүлөлөр өз каражаттары менен өздөрү бирден экиден болуп келип Алайга келип жайгашышты. Алайга келгенде мамлекет ошол жактан жардам берип, аш тамак, азык түлүк, жатакана ошондой нерселерине жардам берди. Анан 2020-жылы Сормай Жээнбековдун учурунда Алай жергесине Талды суу айылына бир 11 үй салынды, заманбап үйлөр. Азыркы учурда памирлик кыргыздар 20 үй бүлө, дагы деле үй жетишсиз, бирок ошол үйдө кээ бир чакан үй бүлөлөр, бир үйдө 2ден үй бүлө жашап атат. Мен кече жакында барып эле мындай каникул болгон себептен туугандарыма учурашып, мындай ал акыбарларын билип келип, мына кайтып Жалал Абад жергесине келип отурам да. Сиз Кыргызстан деген ушундай бир мамлекет бар экен деген, бул жерде өзүңүздүн туугандарыңыз, өзүңүздүн ата тегиңиз жашагандыгын билгенден кийин деги эле ушул Кыргызстандын кайсыл аймактарын мындай барып көрүү мүмкүнчүлүгүнө ээ болдуңуз? Кыргызстанды толук кыдыра алдыңызбы? Негизгиси Кыргызстан деп Памирден элестетчүмүн, бирок бул жакка келип жетип Нарын шаарына биринчи жайгаштык. Анан Нарын шаарыны мындай сонун эле билдим да, райондоруна Ат башы, Ак Дала, Кочкор райондоруна, айылдарына барып жетиштик. Анан Кыргызстандын сыймыгы, мындай эл сыймыктанып, дүйнө жүзү келген Ысык көлүнө бардык, 2 жолу бардык, ага дагы жетиштик. Ал Ысык көл өтө сонун экен. Биз Кыргызстаныбызда ушундай керемет жерлер бар экен да, чынында 5 десек болчудайчы, мындай сонун жерлер бар экен да. Дагы деле көп жерлерин көрө элекмин. Анан Ордолу Ош шаарын көрдүм, тарыхый музей Сулайман тоону көрдүм. Нарын шаарында Ташырабад, анан биринчи жолу Жалал Абадка келип отурам. Жалал Абадка кантип келип калдыңыз, эгер сыр болбосо? Айта берели, Жалал Абадка негизги бизде тааныш деле жок болчу. Анан ошол Эмил Балтагулов агайды мен Памирден таанычмын да. Мунун кассеталар анан телевизордон көрүп таанып, бирок атын билчү эмесмин. Ал кезде тамга окуй албагандыктан иши кылып мындай көрчүбүз, акындарды тааныйбыз да. Анан бул жакка келгенде интернеттен, Facebook'тан баракчасын таап, сүйлөшүп жүрүп, ушу келсең мага чал, мен конок кылам деди. Анан кече мындай келип калып, Эмил агайга чалдым, тосуп алды. Анан ошон агайдын үйүндө конок болуп жатып калдык. Биз ошол социалдык желилер аркылуу сиздердин ушул Эмил агайыбыз менен кыргыз элинин бир жакшылыгында тойдо жүргөн видеолоруңузду да көрдүк. Ушул сиздердеги той менен биздеги тойдун айырмасы эмнеде экен? Тойлордун айырмасы өтө мындай башкача экен. Бул жакта мисалы тойлордо музыка, мындай би, мындай ресторанда, мындай коштоп, мындай көп туугандары келип, мындай той кылышат экен. Бизде андай ыр тигиндей мындай жок. Бизде жөнөкөй эле үйдө эле. Анан бизде кыздын үйүндө той болот. Ошол кыздын үйүндө бала жатып, той болгондон кийин да бала бир жума кыздын үйүндө калат. Ошол жерде жатып, туугандары кеткенден кийин мындай башкача да, мындай салт аябай көп да, мындай айтып бүткүс да. Анда мен сиздин эми оюңузду мындан 3 жыл мурда ошол жакта жүргөн балалыгыңыз өскөн Памирге бургум келип турат да. Ошол Памирде жашоо кандай? Биз интернеттерден көрүп жүрөбүз, бирок сиздин оозуңуздан угуу баары башкача болсо керек.
ал жактагы окууга же болбосо ал жакта деги эле адам баласынын жашоосуна түзүлгөн мүмкүнчүлүктөр, шарттар жөнүндө? Памирде жашоо чынында интернеттен деле көрсөңүздөр керек. Эң негизгиси өзүмдүн оозумдан да айта кетейин. Жашоо чынында кыйын да. Ал жакта шарт жок. 4000 метр бийиктикте жайгашкан тоонун арасында анан кышында 40 градуска чейин суук болот, жайы бир аз салкын болот, өтө жылуу деле болбойт. Свет жок, оорукана жок, мектеп жок, мындай садик жок, мындай шарттар такыр эле жок да чынында. Ошо азыркы учур 21-кылымда мындай билим, техника мындай нерселердин өсүп жаткан учуру, бирок Памир ошол бойдон эле калып атат. Мурун кандай болсо азыр деле өнүкпөй эле ошол бойдон эле, ошол кыйын жашоодо ооруп калса, мындай оорукана жок, окуйн десе мектеп жок, чынында кыйын да. Жашоо шарт эң негизгиси, чындыкты эле айтып кетейин, мен мындай чынында кыйын да жашоо. Азык түлүк маселеси ал жакта кандай каралган? Маселен, тамак аш деген, анан биз билебиз, угуп деле жүрөбүз, Памирдеги биздин боордоштор негизинен аңчылык менен оокат кылышат деген маалыматтардычы. Азык түлүк эң негизги ал жакта мындай күнүмдүк турмуш, мал багат, топоз, кой, эчки, төө, ат дегендейчи. Анан ошолордун сүтүн, айранын, каймагын ошолорду алып жеп, сүтүн ичип, анан аңчылык, туура айтасыз, аңчылык кылабыз бизде, кийик, кулжаларды атып, ошолордун эттерин куурдак кылып жеп, анан топоз деле сойгондор болот, мындай байраак кишилер кышкы согумга деп. Анан азык түлүк мындай ун, күрүч, май, шекер, мындай нерселерди Афганистан шаарынан барып 3 күн жол жүрүп, ат менен жолдо жатып, кадимкидей бир күн Афганистан шаарында азык түлүк алып калып, андан кийин 3 күн басып, 7 күн, бир жуманын ичинде ушундай азык түлүк үчүн сапар тартат. Ал да жарым жылдыкты биротоло алып келет, кайра убара болуп жүрбөй. Ошол жактан алабыз да азык түлүктү. Ал жакта негизинен бүгүнкү күндө канча мекендешибиз бар? Памир жергесинде азыр памирлик кыргыздар 2 Памир деп бөлүнөт. Чоң Памир жана Кичи Памир. Мен өзүм Кичи Памирден болом. Алардын арасы дагы 3 күнчүлүк жол ат менен. Мен мисалы Чоң Памирди анча билбейм да, тааныбайм. Азыр ошол экөө биригип 2000ге жакын кыргыз бар, 300дөй түтүн. Ал жакта башкаруу, адашпасам, хандык башкаруудасыздар, Сиздер хан деп атайсыздар да, башчыңыздарды. Ал жакта хан. Ал жакта башкаруу системасы кандай? Мисалы ал жакта башкарууга, мисалы ошол ханга элдин бардыгы баш ийет. Анан деги эле ушул башкарууга, ал жактагы башкаруу менен бул жактагы башкарууга сиздин көз карашыңыз мындай салыштыруудагы маани берген жагдайлар? Ал жактагы башкаруу хан деп коебуз, бирок эми мындай аябай баш ийбейт, мурункудай хан эмес. Хан десе мындай айыл өкмөтү сыяктуу эле ошо элдин кыйынчылыктарын Афганистан мамлекетине барып жеткизип, айылчылыктан азык түлүк алып элге жеткизип, хан дагы бай киши болуш керек. Анткени делегация Кыргызстандан барып калса, Афганистандан барып калса, ошонун жата турган жайын, тамак ашын, мындай акчасын жеткизип турганга бай киши болуш керек да. Кедей кишини хан кылып койсо, ал жагын мисалы чече албайт. Ошондуктан хан бай киши, анан элге кызмат кылат көбүнчө. Ал хан айлык албайт, мындай элдин кызматы үчүн кылып берет да. Ошол эле учурда интернет тармактарында биздин тамашага салып айтып жүрүшөт, памирлик кыргыздардын мисалы аял десе көзүмө жаш келет дегендейчи. Анан деги эле ушул жаатта абал кандай? Эми чынында бизде балага караганда кыз азыраак да. Аял эми азыркы учурда кыздар көбөйүп атат, Кудайга шүгүр. Жетишип аял алып атат. Кээ бир байкелер аял албай өтүп кетти мурунку заманда. Бирок азыр жетиштиргенге, мисалы аял алганга акчасы жок болсо, элдер колдоп, акчасын берип, аял алып берет. Азыркы учурда жакшы буюрса. Анан бизде неме кайчы куда деген бар. Кайчы куда деген, мисалы бул жактан мен сизге кыз берсем, сиздин кызыңызды мен алсам, менин кызымды сиздин балаңыз алса, мындай акча бербей кызга кыз алмашат деген нерсе бар. Ушул аябай көп азыркы учурда. Неме мындай Калың бербейт. Калың бербейт ал учурда. Сиз Кыргызстанга келгениңизге 3 жыл болуптур да. Ушул 3 жылдын ичинде бир өзүңүздүн көңүлүңүзгө туура келген кыз жолуктубу? Жок, жолукпады. Биз просто мындай билимге умутулуп эле ал жагында ойлонбоппуз. Чын эле 3 жыл убакыт учкан куш дейт, өтүп кетиптир. Азыр учурда Арабаевда билим алуудам дейсиз. Кайсыл багытта билим алуудасыз? Педагогика факультети. Алдыда эмне максаттар турат? Мисалы барып ошол калган, ал жакта калган туугандарды бул жакка алып келүү деген ниеттер барбы? Максаттар өтө көп. Мен жакшы билим алып, ошол
билимди өркүндөтүп кайра ошо памирлик туугандарыма жардам берип, колумдан келсе кыргыз элин биригип ошо памирлик туугандарды өз мекенине Кыргызстанга келип жайгаштырсак деген көптөгөн максаттар бар. Буюрса муну аракет кыла берем азыртадан. Жалал Абадка келгенде сизге жаккан жагдай эмне болду? Жалал Абадка кечээ биринчи эле жолу келип калдык. Жакшы болду. Байкелер коноктоп, сыйлап, мындай тосуп алды. Жалал Абад шаарын биринчи көрдүм, жаштардын шаары дейт. Ошо мен да аябай кызыгып жүргөм, бирок Кудай буйруп келип калдым. Памирге кайра баруу ниетиңиз жокпу? Мисалы башкалар сыяктуу Кыргызстан шарты мага жакпай калды, мен кайра Памирге эле кетип калсамбы деген ниеттер пайда болбой элеби? Жок, эми жаштар үчүн бул жак жакшы да, шарт бар, тигиндей шаарда жашайсың. Бирок мен Памирге бир гана максатта барам, ошо памирлик туугандарымды барып учурашып, жаларга сабак берип, анан балким колдон келсе алып келип, ошондой неме кылып. Бирок мен бул жакта эле жашагым келет. Сиз Памирдин жашоо шартында көрдүңүз, анан Кыргызстандын жашоо шартында көрдүңүз. Сиздин оюңузда бир памирликти алып келип ушул жерге жайгаштыруу үчүн канча жер жетиштүү деп ойлойсуз? Эми сиздер көбүрөөк малга мындай мал кармаганга аракет кыласыздар. Канча жер жетет бир үй бүлөнү алып келип жайгаштырганга? Эми мен 16 жашка чейин Памирде чоңойдум да, Кыргызстанга жашаганыма 3 эле жыл болду да. Ал жактан бир үй бүлөнү көчүрүп келүү эми ар кандай, кээ бирөө 10 киши болуп калышы мүмкүн. Ошондой кишилерди бир үй бүлөнү бир 6 соттук жер болсо болот го дейм да. Ошол бир үй бүлө үчүн 6 соттук жер жетиштүү эле. Жетиштүү. Мындан ары Кыргызстандагы башка жерлерине баруу максаттар барбы, ниеттер? Бүт Кыргызстандын жайында буйруса мындай кооз жерлерин, тоолорду кыдырып, дагы мен көрө элек Манас атабызды мисалы Памирде деле билебиз. Аттарын коет Манас, Сейтек, Семетей дегендейчи. Анан ошол Манас атабыздын жери болгон Талас областын көрүү, анан Баткен областын көрүү, ошол эки област калды. Анан сиз Памирден келсеңиз, өзүңүз азыр окуп атсаңыз, анан ушул жактарга, эки жактарга чыкканга каражатты кайсыл жактан табып атасыз? Же кошумча бир жумуш жасайсызбы? Мен негизи каникулда жумуш кылдым. Бул жак кошумча эми бирөө спонсор деп коет экен. Андай нерсе эмес, бул өзүмдөн эле болгону окуу жайымды мамлекет бюджет кылып берди. Жатаканам ошо Мамбет Асан Ибраев устаздын жатаканасы бекер. Баскан турганым өзүмдөн. Кошумча эмне жумуш кыласыз эгер сыр болбосо? Кошумча ошо колуңуздан бир өнөр келеби? Эми комузду үйрөнүп сабак бергим келет негизи, бирок мен кошумча мындай кара жумуш кылам да. Комуз деп атасыз. Памирде комуз чертишеби? Комуз черткендер бар, бирок аз. Бирок ошого мен баа бердим бул жакка келипчи. Ошол шартта жашап, ошол комузду нота жок, мугалим жок үйрөткөн. Ошол телевизор, радиодон угуп эле мындай кадимкидей эски күүлөрдү чертип жүрүшөт экен да. Сиз азыр канча күй үйрөндүңүз, эгер сыр болбосо? Канча убакыттын ичинде ушул күүлөрдү үйрөндүңүз? Кимден үйрөндүңүз? Бул жакка келгенде комузга кызыга баштадым да, бирок Нарын шаарында болбой калды. Мындай эч кимден сабак алайын деп мындай тааныш дагы жок болуп калды. Анан Бишкекке келгенде да кызыгып, анан бир өрүк комуз алып туруп, Бишкекте бир агайга барам, 2 жума эле болду, бир 6 күй жаттадык. 2 жумада 6 күй. Бирок кызыгым, комузга билимге болгон кызыгымдай, комузга болгон кызыгым да катуу болду да. Аракет болсо берекет дегендей. Анан биздин көрсөтүүбүздүн аты айтпасам болбойт деп аталат да. Ушул сизге көрсөтүүнүн соңунда эркин микрофон берели, мындай жан дүйнөңүздү айта турчу эмне ойлоруңуз турат? Эмне максаттар, каалоолор дегендей. Эми сиздерге дагы чоң рахмат, ушу мени коноктоп ушундай эфириңиздерге чакырганыңыздар үчүн. Ошо кыргыз элине чоң ыраазычылык, мамлекетке чоң ыраазычылык билдиребиз. Бул жакка келип эң негизгиси мен ыраазымын, билим алдым, жакшы жетишкендиктерге жетиштим, жакшы байкелер менен айланам, чөйрөлөмдө мындай пайда жакшы адамдар менен тааныш болдум. Эң негизгиси Кудай буйруса баарыңыздар колдон келишинче жардам бериңиздер. Ошо памирлик туугандар Алайда дагы жашап атышат, ошолорго дагы азык түлүк, кийим кечек жактан дагы жардам болсо бериңиздер. Анан Памирдеги кыргыздарды дагы көчүрүп келүүгө Кудай буйруса барып көп түкүрсө көл болот, биримдикте болсок буйруса көчүрүп келсек болот. Алар деле аз эле болгон 300 түтүн үй бүлө. Өзүбүздүн кыргызыбызга аралаштырып алсак, бул өтө сонун болот деген ишеничтебиз. Бар болуңуздар. Турганбай мырза, сизге дагы бир терең ыраазычылык билдиребиз. Атайын биздин эфирибизге жоктой келип бергендигиңиз үчүн. Урматтуу телекөрүүчүлөр, ушуну менен бизге берилген убакыт буйруса өз соңуна келип жетти. Кийинки берүүлөрдө жолугушканга чейин аман туруңуздар.